Саламатсыздарбы көрүүчүлөр жана менин катталуучуларым. Көпчүлүктүн суроолору боюнча сиздер менен бул ирет отопление же болбосо жылытуу системасы жөнүндө бөлүшөйүн дедим. Канча акча кетти, кандай схема, канча көмүр жагылат, алдыда кенен айтып өтөм. Бул печка, котельный. Бул жактан көмүр алып кире турган, күл алып чыга турган эшик. Бул жерде душевой жактагы кир жайуучу труба. Трубалар ачып жаап иштетсе болот. Азыр үйдө свет өчүп калды. От жактым. Ирик көмүр деле, майда көмүр деле жаксак болот. От жакканыма 20 минутта болду. Тез эле жылып чыкты. 80 градуска суунун градусу 80 градуска ысып чыкты, көтөрүлдү. Биринчи эле ушул жерге келет, жылуулук кол күйдүрүп жатат, кармай албай турган болуп. Бул жерге суу айланып кайткандагы акыркы жер. Уже жылуулук келди бул жерге дагы. Бул отопление системасы самотечная деп аталат. Эң популярдуу, свет жок кезде дагы өзү секин айлана берет. Кээ бирки жылытуу системалары бар, свет өчкөндө без насос айланбай калат. Ар бир терезенин астына 15 же 20 штуктан радиатор койгонбуз. Бөлмө тезирээк жылысын деп. Бул отопление схемасы однотрубная деп айтылат. Бул отопление схемасы однотрубная деп айтылат. Трубага дагы бир эле катар труба кетет. Бул үйдүн биринчи этажын трубага дагы экономбуз, экинчи этажга чыга бериш жерге пластик эшиктер менен тосуп салганбыз. Бул үйдүн толук проекти каналымда бар. Же болбосо описанияга дагы таштап өтөм. Негизи жер үйлөр үчүн отоплениянын эң популярдуу жана ишеничтүү түрү ушул болот. Пластик трубалар менен кылсак болобу деген көп суроолор пайда болот. Эконом вариантын издешет, бирок свет өчкөндө суу айланбай калат. Ысык муздак болуп, трубалар ийилип кетет. Ремонттон же башка нерселерден акча аябасак дагы отоплениядан акча аябаганыбыз дурус. Бул расширительный бак үйдүдө же экинчи этажга же болбосо чатырга коюлат. Ушул жерден суу куюлат. Бул үйдүн кире беришине тапчыкка чечкен жерге коюлган радиаторлор. Холго терезенин астына дагы 20 штук коюлган. Арка жака кетчү коридорго дагы коюлган 10 штук. Бул жер кухня. Кухняга дагы 15 штук коюлган. Бул жер котельный, душка дагы коюлган. Бул жакта спальныйга дагы коюлган терезенин астына бир жерге. Гостиныйга 2 жерге коюлган. 2 терезенин астына. Лестница жабык. Экинчи этажга чыкчу жерде пластик терезе эшиктер менен жаап койгонбуз. Эми расходтору: печка 18 000 сом, радиаторлор 111 штук 360 сомдон 39 960 сом. Насос сууну айландыра турган 4 000 сом. Расширительный бак 1500 сом кеткен. Труба 20 размерде 12 метр 1440 сом кеткен. 32 размердеги трубага 12600 кеткен. 70 метр кеткен бул жердечи. Краник, колено, улай турган дагы сваркага кеткен электрод баардыгы биригип 10 000 чыгымы. Тен коюлган электрический 1500дөн 3000 сом кеткен. Услугасы болсо 11 точка болгон. Печканы орнотуу, насосту коюу, расширительный бакты дагы коюу, бүт отоплениянын радиатордун точкасын койгон менен бирдей эсептелет экен. Ар бир точка 3000ден 33 000 сом кеткен. Бардыгы болуп 123 500 сом болду. Бул бир жыл, экинчи жылы жашашыбыз, уже экинчи кышты өткөрдүк. 3 тоннадан көмүр кетет, же болбосо 4 тонна жыгач, тезек жакпаганда, только көмүр жагылганда. Эми
үйдүн сырты дагы шыба элек үчүн мындай расход көбүрөөк. Мүмкүн үйдүн сыртын шыбагандан кийин жылуулук жакшы сакталып дагы мындан азыраак көмүр кетет. Бирок эми ойлонуп атабыз, буларды чыгарып салып, көмүр жага турган печканы чыгарып салып, газовый отопление койсок деп. Эгерде газовый отопление кое турган болсок, дагы алмаштырып атканда бөлүшүп кетем. Канча болот, кандай болот, кандай коюлат. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, силерге жаккан болсо, лайк басыңыздар, подписация болуңуздар. Комментарийге ой, сунуш, сын пикирлер болсо калтырыңыздар.